Чүйдө дайынсыз жоголгон адамдын таш менен корумдалган сөөгү табылды. Бул тууралуу облустук милиция маалымдады. Маалыматка ылайык 20 февралда 50 жаштагы аял чогуу жашаган күйөөсү дайынсыз болуп жатканын билдирип, арыз жазган. Анда маркум былтыр 2 ноябрда үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. 12 мартта Токмок Кегети жолу тараптан таш менен корумдалган сөөгү табылган. Экспертиза ал дайынсыз жоголгон жаран экендигин жана киши колдуу болгондугун аныктаган. Иш козголуп, кылмышка шектүү катары 29 жана 28 жаштагы жарандар кармалды. Тергөөдө белгилүү болгондой, маркум жарандын өгөй атасы болгон. Былтыр ноябрда ал досу менен өгөй атасынын үйүндө олтуруп уруша кетишкен. Натыйжада шектүүлөр маркумду катуу сабап колун байлашкан. Андан кийин автоунаанын багажына салып Кегети капчыгайына алып барышкандагы бычак сайышкан. Маркум көз жумган. Андан соң шектүүлөр сөөктү жол четиндеги таш менен жашырып коюшкан. Окуя болгон жерден качып кетишкен деп айтылат маалыматта. Учурда бул кылмыш иши боюнча бардык зарыл болгон экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. 13 мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек-чегара маселеси тууралуу Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазып, анда эки тарап кол койгон келишим 19 мартта ратификациядан өтүү үчүн жогорку кеңеште караларын кабарлады. 19 мартта жогорку кеңеште Камчыбек Кыдыршаевич ар бир квадрат метр боюнча ийине-жибине чейин ачык айкын маалымат берет. Журналисттер, коомдук активисттер, демагог, популист, эл көрсүн, эмки шайлоого добуш топтой салайын дегендер сөзсүз катышкыла. Ачык сурооңорду бергиле, ачык жана так жооп аласыңар. Мейли ким болбойлу, кайсыл маселеде болбойлу, эки мамлекеттин ортосунда оор жана тарыхый маселе чечилип жатканда жеке кызыкчылыктын жаназасын окуп коюшубуз керек, деди өлкө башчы. 13 мартта Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын басма сөз кызматы билдиргендей, Антонио Гутерреш Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин мамлекеттик чек-чегара жөнүндөгү келишимге кол койгонун кубаттагандыгы айтылат. Эки өлкөнүн бул тарыхый жетишкендиги менен куттуктап, ондогон жылга созулган сүйлөшүү процессин ийгиликтүү аяктоодо алардын лидерлигине, чечкиндүүлүгүнө жана саясий эркине жогору баа берилет деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле баш катчы өз ара ишенимде, коңшулук мамилени чыңдоо жана чөлкөмдө жана эки өлкөнүн тынч келечегин камсыз кылуу максатында мындан ары дагы конструктивдүү өз ара аракеттенүүнү чыдамсыздык менен күтөөрү айтылат. Бишкекте курулуш комплексиндеги коммерциялык жай мамлекетке өттү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 96-жылы мэриянын токтоо менен Кайнар жоопкерчилиги чектелген компаниясына 64 сотук жер пайдаланууга берилген. 2012-жылы Кайнардын жетекчиси муниципалдык кызматкерлер менен келишип алып, жерди мыйзамсыз каттатышкан. Кийин 1,4 миллион долларга курулуш компаниясына сатышкан. Учурда аталган аймакка эко комплекс турак жай комплекси курулуп жатат деп жазылат маалыматта. Кайнардын жетекчиси турак жай комплексиндеги 373,63 чарчы метрлик коммерциялык жайын мамлекеттин баласына өткөрүп берди. Келтирген зыяндын калган бөлүгүн төлөп берүүгө милдеттендирилди деп жазылат маалыматта. Бишкек мэриясы Ош базарындагы соодагерлерге жумуш орундарын сунуштады. Бул тууралуу муниципалитеттен билдиришти. Маалыматка караганда мэрдин орун басары Рамис Алиев Ош базарындагы чарбалык субъектлердин ээлери менен жолугушкан. Жыйында башаламан соода кылгандарга базардын ичинен же муниципалдык чарбалардан иш сунуштоо милдети коюлду. Учурда Ош базарында жашылча жемиш саткандар үчүн 72 орун, сүт азыктарын саткандар үчүн 7 орун бош турат. Мындан тышкары шаардык кызматтарда 1,5 миңге жакын жумуш орду бар деп айтылат маалыматта. Ошондой эле мэрия жакында Ош базарындагы аларча суусунун нугу тазаланып, мыйзамсыз орнотулган объектлер демонтаждаларын кошумчалады.